Айыл жери алга жылса, мамлекет күчтөнөт. Акыркы 3 жылдан бери региондорду жакшыртуу колго алынып, кайра иштетүүчү ишканаларды колдоо, социалдык объектилерди куруу, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү санарипке өткөрүү, калкты таза суу менен камсыз кылуу, ирригация, жолдорду оңдоо алдыңкы орунга коюлууда. Президент аймактарга айрыкча көңүл буруп, айылдардын дараметин арттырууга багытталган иш-аракеттердин жүрүшүн көзөмөлгө алып жаткан учур. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков бул ирет Нарын облусунда болду. Кенен Айпири Самат кызы баяндайт. Кочкор районунда каралбай турган тери цех сүт иштетүүчү заманбап заводко айланууда. Бул жерде алдыда суткасына 10-20 тоннага чейин сүт кайра иштетилип, 100-150 жаңы жумушчу орун түзүлөт. Эң башкысы Кочкор, Жумгал райондорунун фермерлерине сүт сатууга жол ачылат. Өзүбүз 2005-жылы баштаганбыз. Чолпон деген айылыбыздан казан менен сүт иштетип, ошондо көк сүт деген неме бар эле, багы элдер жайлоолордон каймагын тартып алып, көк сүтүн эмне кылаарын билчү эмес да ал маалда. Сүзмө деген өтчү эмес ал маалда. Анан биз ошо сүттү алып, быштак чыгарып, ошону Бишкектен ары Алматага сатып баштаганбыз да ошондой жол менен. Акырындык менен өнүгүүгө оралган ишкананы кеңейтүү максатындагы долбоордун алкагында жалпы сметалык баасы 72 миллион сомду түзгөн эл аралык стандарттарга ылайыкташкан жаңы сүт заводу курулууда. Буга чейин ишканага насиялык колдоону Айыл банк көрсөтүп келген. Бүгүнкү күндө долбоорду толук жүзөгө ашыруу үчүн дээрлик 26 миллион сом кошумча каражат талап кылынат. Азыр бир 70-80% бүтүп калды буюрса. Эми дагы азыр жазып атабыз, биз 10-15 миллион сом сурап атабыз буюрса, ошону алып бүтүрөлү деп проекттер жазып атабыз. Бияк азыр колдой иштеген банктар бар. Орусфонду кызыгып атат. Айыл банк деле иштешип атабыз буюрса, алар деле беребиз деп. ИАС стандартка, FCC стандартка ылайыктуу завод салып атабыз. Кудай буюрса, заманбап оборудованиясы менен. Өлкөдө бул сыяктуу кайра иштетүүчү ишканаларга айрыкча экспортко чыгып, импорттун ордун толтуруп жаткан объекттерге өзгөчө көңүл бурулуп келет. Атылган заводко барган президент Сооронбай Жээнбеков аймактардын экономикалык өнүгүүсүнө олуттуу салым кошуп, жергиликтүү калкты жумуш орду менен камсыз кылган ишкананын ийгиликтерин канаттануу менен белгиледи. Колдоо каражатты берип, сен аркылуу элге кызмат кылыш. Ошон үчүн мына регионду өнүктүрүү деген маселе ушул эми. Борбордо каражатты буларга каражат алып келип туруп, ушул Кочкорго, Ат башыга, Алайга, Таласка, Баткенге, Көлгө, айыл жерге бериш маселен кайра иштеш. Удасыңбы? Сендей балдарды издеп жүрөм мынакей. Булар айткан издеп тапкыла деген. Тап, артына колап жүрүп бергиле андай балдар каражат иштеткен балдарды. Азыр берет. Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясатынын алкагында каржы институттарынын жеңилдетилген каражаттары жерлердеги ишкерлерди, фермерлерди, айылдык товар өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн артыкчылык менен багытталып жатканын дагы бир жолу белгиледи. Президент бул багыттагы иштер кийинки жылдары дагы улантыларына ишендирди. Орус-кыргыз өнүктүрүү фондуна, Айыл банк кепилдик фондуна сентябрдын аягына чейин сүттү кайра иштетүү заводунун курулушун аяктоо үчүн жеңилдетилген каражаттарды бөлүү сунушталды. Мамлекет региондордо ишкердикти колдоого өзгөчө көңүл буруп жатканын белгилеген президент долбоорду ишке ашырууда жана заводдун ишине мындан аркы ийгиликтерди каалады. Региондорду алга жылдыруунун алкагында ирригациялык долбоорлорду ишке ашыруу аракети күч. Бюджеттик каражаттардан сырткары өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн жана донорлордун көбүнчө грант түрүндөгү каражаттары активдүү тартылууда. Алсак былтыр Дүйнөлүк банк менен Кочкор районунун Кош Төбө айылындагы ирригациялык системаны реабилитациялоо жөнүндө келишим түзүлгөн. Аталган долбоорду толугу менен ишке ашырууда жакынкы 3 айыл өкмөттө 2,5 гектардай жаңы сугат жерин өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Канал жүрүп отуруп, бул тетиге биздин Аккаяга чейин, Аккая өкмөтүнүн жерине чейин барат. Уланып отуруп. Бул мурда 80-жылдарда салынган экен. Анан 80-жылдан бери мына өзү эле бир 30 жыл болуп атат. Арга жери бузулуп, оңдоого кыйынчылык болгон. Биз анча-мынча жерин кичине акчабыз менен жамап, антип койчубуз. Реабилитациядан өтүп жаткан канал Кочкор районунун Каргы Үкөй спасына карайт. 40 жылдан бери оңдола элек каналдын узундугу 85,5 чакырымды түзөт. 85,4 километр. Суга таянты 2459 гектар. Мунун ичинен ошо 10 километри жаңыланган да.
Анын ичинде 7 километри монолитный бетон, 1,5 километри латковый сет и дагы 1,5 километри Гешковый канал болуп. Аталган ирригациялык долбордун ишке ашырылышынын жүрүшү менен таанышкан президент бул сыяктуу улуттук долбоорлор өзгөчө көзөмөлдө экенин белгиледи. Жергиликтүү тургундар жалпы облустун өнүгүшүнө жакшы таасир этүүчү Кочкор районунун ирригация тутумдарынын кеңейтилишине ыраазычылык билдиришти. Мамлекет башчы жашоочулар менен баарлашып, элдин көпчүлүгү айыл чарба менен алектенген өлкөдө ирригация тутумдарын кеңейтүү бул социалдык, экономикалык өнүгүүнүн маанилүү маселеси экенин кошумчалады. Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүү боюнча саясаттын негизги багыттарына кеңири токтолуп, анын президенттик ишмердүүлүгү мезгилинде ирригациялык долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл буруларын белгиледи. Анан ушул ирригация дегенибизге бизге аябай жагып атат. Таза суу деген жагып атат. Анан ирригация болбосо кайдагы эгин, кайдагы түшүм, кайдагы жашоо болот. Мунуңузга чоң рахмат. Аябай көңүл буруп атасыз. Рахмат. Бул багыттагы иш-аракеттер улантыла берет. Эске салсак, 2026 жылга чейин ирригацияны өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы 3 этаптан турат. Анын экөө 2024 жылдын аягына чейин ишке ашырылмакчы. Бул мезгил аралыгында 31 суу чарба объектисин пайдаланууга берүү пландаштырылууда. Натыйжада 27 000 гектар жаңы сугат жери өздөштүрүлүп, 46 000 гектар жердин суу менен жабдылышы жакшыртылат. Быйыл 1700 гектар жаңы сугат жерди өздөштүрүү каралган. Ирригациялык тутумду оңдоо менен кошо калкка мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу кадамдары арышалган. Президент ушул эле Кочкор районундагы калкты тейлөө борборунун жаңы имаратынын курулушун көрүп чыкты. Мындан ары жергиликтүү тургундар аталган жайдан жарандык калап алдын актыларын жазуу, паспорт берүү, архив, нотариат кызматтарын бирдиктүү терезе форматы аркылуу ала алышат. Жаңы калкты тейлөө борборунун ишмердигинде санарип форматындагы кызмат көрсөтүүлөргө чоң көңүл бурулмакчы. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген атуулар үчүн тиешелүү документтерди алууга шарттары бир жерде түзүлөт. Биздин жарандар келип кандайдыр бир документ алаарда кайсы кагаздар керек, ошолордун баарын бул жерден элди убара кылбастан бардык жака ушул жерден бардык документтерди көрсөтүлөт да. Бул кошумча имараттын курулушун ушул айдын аягында бүткөрүү пландаштырылган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиев жакында Ат башы, Сузак райондорунда жана Бишкек шаарында дагы жаңы калкты тейлөө борборлорун ачуу мерчемделип жатканын билдирди. Ушул эле жерден мамлекет башчысы бюджеттин эсебинен капиталдык реконструкциялоо жүргүзүлгөн Чолпон кинотеатрынын имаратын көрүп чыкты. Жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алардын таза суу, мектептердин курулушу, жер тилкелерин трансформациялоо маселелерин жана жеке мүнөздөгү көйгөйлөрүн укту. Баарлашуунун жүрүшүндө Сооронбай Жээнбеков аймактарды өнүктүрүүдө санариптештирүүнүн өзгөчө маанисин белгиледи. Өлкөнүн ар бир районунда бирдиктүү терезе форматындагы кызмат көрсөтүүлөр болушу үчүн шарттар түзүлүшү керектигин кошумчалады. Президент акыркы 2 жылда бюджеттин жана каржы институттарынын каражаттары кайра иштетүү, өнөр жайын колдоо, жаңы жумуш орундарын түзүү, туризм чөйрөсүн өнүктүрүү жана башкалар үчүн аймактарга багытталгандыгын белгиледи. Мына 2 жылда айрыкча бул каражаттарды, борбордук каражаттарды фонд болобу, банк болобу, бюджеттен болобу, регионго айыл жеринде мына мен бурдум туугандар. Мына ушуга жетиштик. Бурулду азыр. Ал каяка кетет азыр? Айрыкча айыл чарбасынан өндүрүлгөн азык-түлүктөрдү кайра иштетүү жайына. Сүт, эт, жүн, тери, ошол жакта туризм мына келет. Курам деген, жумуш орун курам дегендердин баарына тең каражатты биз беришибиз керек. Ошондо ошол жерде эл токтойт, жумуш орун болот, салык түшөт ал жерге, бюджет көбөйөт, өзүн-өзү жолун оңдойт. Өз бизнесин ачууну пландап, бирок үгүрөөсү жок болуп жаткандарга кепилдик фонду түзүлгөнүн эске салды. Анын ишмердүүлүгү дагы аймактарда жаңы жумуш орундарын түзүүгө жардам берет. Мамлекет башчысы пандемиянын кесепетинен келип чыккан кыйынчылыктарга карабастан санариптештирүү боюнча мамлекеттик саясаттын алкагындагы долбоорлор баарынан мурда жерлердеги тургундардын ыңгайлуу жашоо шартын жогорулатуу үчүн бардык облустарда улантыларын баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков жергиликтүү тургундар тарабынан айтылган маселелер эске алынганын, көйгөйлөрү жергиликтүү бийлик жана мамлекеттик органдар тарабынан чечилерин айтты. Калктын жашоо турмушун жакшыртууда ички жолдордун оңдолушу өзгөчө маанилүү. Президенттин 1 жылда ар бир районго 3 чакырымдан кем эмес жолду реконструкциялоо тапшырмасынын негизинде быйыл 150 чакырым жол жаңыланышы керек. Былтыр 40 райондук борбордо жана 8 шаарда 140 чакырымдан ашык жолго асфальт төшөлгөн. Бул иштерден Кочкор району артта калган жок. Азыркы күндө бул эми жолдун негизи даяр болуп, Чекелүү көчөсүндө 2,5 километр даяр болуп, асфальт төшөгө даяр болуп турат.
Кочкордогу 3 чакырым жолдун ремонтуна республикалык бюджеттен 12 миллион сом бөлүнгөн. Атылган көчөлөрдү оңдоо 1 ай мурда башталган. Күзүндө жыйынтыкталат. Президент Нарынголдун иш сапарынын алкагында атылган айылдагы жолдорду реконструкциялоонун жүрүшү менен таанышып чыкты. Кайсы гана иш болбосун жолсуз башталышы мүмкүн эместигин белгилеген Сооронбай Жээнбеков жүргүнчүлөр менен жүктөр ташылган жолдор өлкө экономикасынын артериясы болуп саналарын кошумчалады. Аймактарды өнүктүрүү жана калкты таза суу менен камсыз кылуу, ирригация ооруканалары менен мектептерди оңдоп түзөө жана башка социалдык программаларды ишке ашыруу үчүн минималдуу жол инфратүзүмү болушу зарыл. Бул жерде дагы президент Сооронбай Жээнбеков турак жай жана жер көйгөйлөрүнө байланыштуу маселелерди көтөргөн жергиликтүү тургундар менен баарлашты. Мамлекет башчысы 2021 жылы аймактарды өнүктүрүү концепциясынын алкагында Кочкордо 20 өсүш чекитинин бири катары социалдык, экономикалык жана инфратүзүмдүк өнүктүрүүнү караштырган программаларды ишке ашыруу башталарын өзгөчө белгиледи. Сооронбай Жээнбеков аталган программалардын алкагында жергиликтүү жашоочулардын турмуш шартын жакшыртууга багытталган бир катар долбоорлор ишке ашырыларын билдирди. Президент Кочкор районундагы асыл тукум мал чарбачылыгы менен алектенген Салем асыл тукум заводуна дагы баш бакты. Бул жерде 600 баш мал багылат. Арасында Абердин Ангус породасындагы уйлар, Россиянын асыл тукум жылкылары жана гисар койлор бар. 96-жылдан бери асыл тукум менен келатабыз. Ошол мал дагы ушу койдон башталган. Биринчи ак койдон. Меринос. Андан кийин гисар койлорунан башталды. Андан кийин ушу жылкылар, анан уйлар алып келдик азыр. Сүт багытында да уйларды койгонго ойлор бар ушу. Президент жергиликтүү ишкерлер менен баарлашып, асыл тукум мал чарбачылыгы чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ экенин айтты. Аны натыйжалуу пайдалануу зарылдыгын баса белгилеп, асыл тукум мал чарбачылыгы айыл чарба тармагында өзгөчө орунду ээлерин, малдын санын көбөйтүүгө жана мал чарба азыктарынын сапатын жогорулатууга мүмкүнчүлүк берерин кошумчалады. Мамлекет башчысы аймактарды өнүктүрүү мамлекеттик саясатынын алкагында фермерлер, дыйкандар жана кайра иштетүүчү ишканалар үчүн салык боюнча жеңилдиктер, айылдагы товар өндүрүүчүлөргө жеңилдетилген каржылоо жөнүндө айтып берди. Президент Сооронбай Жээнбеков фермерлердин күжүрмөн эмгегин канааттануу менен белгилеп, жерлердеги ушундай ишкерлердин аракети менен асыл тукум чарбаларынын мурдагы даңкын кайра кайтарууга мүмкүн болорун кошумчалады. Мына айтып атам, атаңа разы бол деп ушундай чарбаны кармап, ушуну бекемдеп, түптөп бардыгын тең. Мына асыл тукумду заводко чейин жеткизип, азыр мына жылкы өндүрүп аттыр, карамал уйларды мына Америкадан алып келип, гисар койлорун өстүрүп аттыр. Бул эми өстүрүп аткан бир өз үчүн эмес, бул эми жалпы Кыргызстандын элибизге, журтубузга ошол породалык составты аны жакшыртканга чоң салым кошот. Мамлекет башчысы аймактын көйгөйлүү маселелерин ортого салган жергиликтүү тургундар менен баарлашып, алар аймакта жаштардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу турак жай куруу үчүн жер тилкелерин трансформациялоо маселесин чечип берүүнү өтүнүштү. Мындан сырткары мектептерде бийик тоолуу аймактардын коэффициентин эске алуу менен айлык акыга кошумча төлөмдөр берилбей жаткандыгын белгилешип, андыктан региондук коэффициентти кайра киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Белгилей кетсек, президенттин Нарынголдун иш сапары дагы уланат. Мамлекет башчы эртең Ат башы, Нарын райондорунда аймактарды өнүктүрүүгө багытталган долбоорлордун жүрүшү менен таанышмакчы. Айпери Самат кызы, Бакыт Кыязов, Элтыйыр, Нарын облусу.